Өзіңіздер білгендей, біз азыр көнүгүүлөрдү жасап баштайбыз. Ал эми биздин студияда ай чырайлуу Айс. Бүгүн кайсы көнүгүүлөрдү жасайбыз? Бүгүн дагы эле ошондой функционалдык көнүгүүлөрдү жасайбыз. Бир жерди өзүнчө алмаштыруу же нагрузка кылуу, бул деген биздин жана белибизге көбүрөөк, Кеттикпи дем алуудан? Белек, даярсызбы? Даярбыз. Капалап хати. Капалап хати. Демди чыгарып туруп ичибизди жакшы кысабыз дагы, дем алганда көңүл көп бурубайбыз. Кеттик. Ритм менен темпти өзүңүзгө каалоо менен аласыз дагы, анан алыстап туруп, анан муудубуздун тешикчелери менен иштейбиз, тануу менен. Белек, сиз иштеп атасызбы? Демди жакшылап кысып туруп, ичибизди кармап турабыз дагы, өзүңүзгө тартасыз. Жакшылап дем алабыз дагы, демди кармап турабыз. Кеттик, мурдубузду алмаштырабыз, тешик таноолор менен иштейбиз, кеттик. Алмаштырабыз. Дем чыгарып туруп кармайбыз. Ой. Дем алабыз. Белектин башы айланып кетти. Башталды. Демге. Белектик эле. Кеттик. Дем алуу менен өйдө. Колубузду өйдө көтөрөбүз дагы, умтулабыз өйдө. Ылдый жакка түшөбүз. Кеттик өйдө ылдый. Дем чыгарганда колубузду ылдый. Салончокту көтөрүп койсоңуз болот. Дагы ылдый түшөбүз. Өйдө жакта калабыз дагы. Баш манжалар менен кармалып турабыз. Көйдөрөк. Эң сонун колубузду Ой. Не болуп кетти? Карылык. Эң сонун. Бул позицияда кармайбыз дагы, белибизге нагрузканы көбүрөөк беребиз, кичине жылытабыз. Ийнебиз менен ылдый жакка, анан акырындык менен кичине оң жакка тартылабыз дагы, анан өйдө карай сол жакка. Сол колуңуз менен өйдө жакка карабыз. Тапырак жатып эле албайсыз, өйдө жакка, анан оң жакка сол колуңуз менен умтуласыз. Алмаштырабыз. Ой. Белек. Бул немеден дагы көнүгүүдөн да башым айланып кетип атат го. Дем алууну унутпайбыз, ошондуктан кычкылтек өзүбүзгө келиш үчүн демди өпкө менен анан ич жакка карай, Уджай дем алуусу ичибизден ылдый өпкө жакка. Анан Уджай. дем чыгарганда өпкөдөн ылдый ичибизге. Кеттик. Белек биздикинен ичке көрүнүп атат го экрандан. Экрандан эле эске кое бересиз. Ошондуктан белек кичине көбүрөөк кийимдерди кийип алат дагы, калыңыраак, Бошураак, Мен ушинтип кийин алсам, Биз эки комплекс кесиптешим болболу болсо айта деп, берет. Эмнеге футболка кийбейсиң деп арык көрүнүп калат. Биз эми чындыкты айтып атпайбызбы? Кабыл этпейми? Белек арык көрүнгөн үчүн эле ошондой кийим кийет да. Эми бутубузду кичине алысыраак биринен шилтейбиз дагы, анан ылдый жакка тартабыз. Ылдый жакка динамикалык нагрузка кылабыз да, кичине ылдый, өйдө, анан сол жакка. Сол бутуңузга, анан оң колуңуз менен көбүрөөк тартыласыз. Айсалкында сөөк барбы, э? Өйдө. Ой, кырттык. Астыга. Бутумай. Дагы. Белек айткандай, буту жакшы чоюлуп атат. Белим кыртылдап кетип атат. Албетте түрдө, анткени деген бул нагрузканын баары, бул кыймыл аракеттер белге, анан бутубузга, бутубузду чойгондо белибизди чоебуз. Ой, туура дейсиз. Эми дагы. Тизебизди бүкпөйбүз. Бүкпөгөнгө аракет кылабыз, Астыга. Эми сол жакта кармап турабыз да, акырындык менен сол жакка ылдый нагрузка бутка кетсин, Белге эмес, бут менен. Көтөрүлөбүз. Анан оң жакка. Монтир учуп кетип келди о. Куштарды болуп күзгө жакын учуп кетейин. Дагы. Мага ушул оңой болуп атат. Оң жаккабы? Жок, колумду артка болсам.
Эң сонун. Бутту жакшы чоюга жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири биз деген жанакы кандай десем, бак позасы деп коет. Фрикшасана. Ал кандай эле? Бул позицияда эгер таптакыр кыйналып атсаңыз бутуңузду ылдыйраак койсоңуз болот. Баары жакшы болсо кичине өйдөрөөк. Таптакыр баары жакшы болуп тазобедренный сустав деп коет го. Бул жанакы жамбаш сөөк булчуңдардын баары иштей турган жер иштейт, анан чоюлат жамбаш булчуң. Айзура, кыла албай жатасыңбы? Бул позиция кармалабыз, ылдый жакта турабыз. Анан колуңарды баары баланс жакшы болсо, колуңузду өйдөрөөк көтөрүп койсоңуз болот. Эгер таптакыр кыйынчылык болуп атса, жаныңызда отургучту кармап, ушул позицияда турсаңыз болот. Эми кичине жамбаш линиясы менен артка тартып алабыз дагы, төшүбүздү асты жака, белди. Кактагы ай дегенче айнды. Белек. Сизге ишенем. Өйдө көтөрүлөбүз. Эң сонун. Хоп. Алмаштырабыз. Ой. Дагы эле отургуч менен кыймыл аракет жасасаңыз болот. Эгер баары жакшы болсо, өйдөрөөк көтөрүп туруп эле бул позицияда калабыз. Бул баланска жакшы бере турган нагрузка, тизеңиз менен сырт жакка карай умтулсаңыз, ошондо кармаласыз. Тизеңизги арт жакка тартсаңыз, Ошондо оңойраак болот экен, э? Ошондо баланс кармалат. Айзура, эмне болду балансың? Мен балансымды. Эми ушул эле линияда Айзура кичине төшүңүз менен ылдый отуруп калсаңыз, Дагы. жок, ылдыйраак. Дагы. Жамбаш линиясы артка, өзүңүз төшүңүз менен ылдый жакка. Мындай, э? Белек? Азаматсыз Айзура. Бул позицияда эгер сырт жактан карасак, жамбаш линиясы менен отургучка отургандай, төшүбүздү астыга, анан мындай 3 бурчтук линияны тартат экен. Меники мынтип Алмаштырабыз. сыйгалак болуп кийген Негизи спорттук кийим. жалпы адам ошентип ар нерсе таба Эми жамбаш линиясы артка тизени согончокко тартасыз. Айзура, мен Мына акырындык менен мына бул позицияны мында отуруңуз. Мынтип адам мынтип. Жок, отурасыз, тизе кармалат, төшүңүз ылдый жак. Мында оңоюраак дагы отуруш болот, да? Кеттикпи? Эң сонун. Индиан кинолорундагыдай. Алмаштырабыз. Эми ылдый жакка түшөлү. Килемчеге. Экөөбүз Альберт Эйнштейндин модасы болуп калыппызгы. Байпагыбыз жок. Айсал. Элестетсеңиз, Альберт Эйнштейн биздин улуу физик. Өмүр бою байпак кийбептир. Анын эки себеби болуптур десеңиз. Мындай кылалы. Биринчи себеби улам эле байпактарын жыртып койчу экен баш бармагы менен. Бутунун. Андан кийин экинчи себеби эмне үчүн кийбейсиз десе, мисалы байпак өзүнчө жакшы көрүнөт. Ошондой эле ал эми бут кийим өзүнчө жакшы көрүнөт. Мен өзүнчө жакшы бирөөсүн эле, бирөөсүн кийсек болот дептир да. Анан анын сыңарындай белек экөөбүз бүгүн байпагыбыз жок жүрөбүз. Эйнштейнди турап. Бул Мындай кое алса. Бул нагрузканын баарын деген китепти коюп, 3 китепти коюп койсоңуз эң сонун болот. Бул жанакы баланс кыйыныраак болбодубу биз отургандачы. Ошого жакшы жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири. Анан жана бел булчуң менен бияктагы жамбаш сөөккө жакшы жардам бере турган нагрузка, омурткалар да жакшы иштейт. Акырындык менен бул позицияда эгер сырт жактан көргөзүп кетсем, артынан кичине артка умтулабыз дагы, белибизди жакшы кармайбыз, пресс кармалат, колубузду астыга коюп, акырындык менен өйдө көтөрүлөбүз. Анан ылдый. Эң оңой көрүнөт, бирок жамбаш линиясы артка, пресс кармалат, өйдө ылдый. Өйдө ылдый. Жамбаш линиясы артка белек. Эң сонун. Өйдө ылдый. Сезе кетсеңиз, жакшы нагрузканын баары бул жанакы жамбаш сөөктөргө кетип атат. Бел тарапка, Анан белдин булчуңдары иштеп атат. Жоон буттун булчуңдары иштейт, анан жамбаш булчуңдардын көлөмү көтөрүлөт экен, Өйдөрөөк, анан ылдый. Өйдө. Анан кичине жанакы кимдин тизеси ооруса, ошолорго да жакшы. Омурткалар жакшы иштейт, анан омурткалардын арасындагы жанакы булчуңдардын баарында кичинекей булчуңдардын баарын иштетет экен. Эмнеге карыганда адам көбүнчө отура албай буту ооруп баштайт десе,
бул чөйчөкчү бар го. Тизебизде ошонун майы түгөнүп калат турбайбы, майыбы Ошонун- же кандай десем, майга окшош турган заттын баары кишине аз Калбай болуп калат, калат дагы, анан сөөктү мындай тамшанта турган да, бере турган азыктардын баары бизде чыкпай калат. Аны ушундай кыймылдар менен дайыма Иштетсе машыгып, болот, албетте. мынакей. Мынакей эң сиз жашыңызга карабай биз менен чогуу көнүгүү жасай берсеңиз болот, урматтуу телекөрүүчү. Такыр бизде жаш категориясы жок. Белек рахмат. Белек ар дайым мен жашымды айта кетет. Ооба. Айсалкын айымдын Акча жашын төлөп айтпай эле коелу, бересиз. Акча төлөп бересиз. Айта турган болсок, Өйдөрөк. бир аз шок боло түшүшүңүздөр мүмкүн. Ооба ким айтат 47 Бизден бир деп топ. мисалы. 52 эмес беле. 52 деп ким айтат Айсал? Десем чын эле бир телекөрүүчүбүз жазып ийиптир YouTube каналдан. Айсалкын чын эле 52 дейт. Өйдөрөк. Эми кичине кыйындатабыз. Бул нагрузканын баары ошондой эле кыймыл аракет, бирок тескеринче, сол бутуңуз менен оң жакка тартыласыз дагы. Анан бул позицияны акырындык менен бияка шилтейсиз. Ой. Оң жакка, акырындык Мына менен. жыгылып кетчү деп. Тайып кетип атат, Ошондуктан Кыймыл аракет Төрт буштук. жай болуш керек. Так, Анан өйдөрөк. бир. Эң соң. Эки китептен баштайсыз дагы, анан үчүнчүнү коюп алып, ушул позицияны мындай турбайбы? сырт жакка, эң сонун ушул жанакы кичинекей булчуңдар менен кошо жон жакшы булчуңдар иштейт дагы, анан белиңизге жакшы нагрузка, Белек, мени карайсыз. Дагы, тиги бутуңуз менен дагы баш манжаларым барма мен жакка. Түзелеби? Анан ушул позицияны мындай турасыз. Эми түшүндүм. Улды жака, өйдө. Эң сонун. Анан кандай десем, манжаларым бар асты жака карайт дагы, анан өйдө көтөрүп, улды түшөсүз. Бул жака турбайбы? Мындай. Эми түшүндүм мен. Анан жамбаш линиясы менен артка умтуласыз. Белиңиз түз, түшүңүз астыда. Алмаштырабыз. Бизде тартып жаткан оператор жигиттер бар эмеспи, Белек? Экөөбү? Экөө дагы биз менен кошо көнүгүү жасайт, ошону билесиңби? Чындай эле үйдү. Дагы. Бизге жакшы кошумча жөлөк таяк боло турган, Жөлөк таяк, аябай. Балким биздин режиссер, үн режиссер, Албетте турда. редактор дагы жасап Эмнеге аткандар. тур мага оң бутума жасаган жеңилирээк болуп атат. Билбейм, мындай баттап. Мага айырмасы деле жок экен. Негизи деген бир жагыз асимметриялык түрдө көбүрөөк иш жасайт экен. Ошондуктан Ошо бир себеп болот окшойт да. дагы Ой, эки жолу Белек чыдап коюңуз. 1, 2. Эң сонун көтөрүлдүк. Эң эле оңой көнүгүүлөрдүн бири, бирок ошончалык функционалдуу түрдө бизди көлөм менен нагрузка берет экен, ошондуктан жасап коюш абзел, Ооба. Алды жакка өтөлү. Дагы бир жеңил көнүгүү. Бир-эки көнүгүү көрсөтүп Анан бүтүрүп аяктайт коесуз. окшойбуз. Колубузду Ой, чалкаламай турбайбы. китепчиге коюп алабыз дагы. Баары жакшыбы? Сыналгынды күйгүзөбүз, таңшоланы көрүп жатабыз. Оң бутубузду өйдө жакка коебуз дагы, сол бутубузду тартып коебуз. Жакшыбы? Эми көбүрөөк нагрузканын баарын оң бутубузга, Пантера жатат бай, карагылачы. өйдөрөк. Капкара пантера жатат. Дагы эле өзүн айтат а. Арык пантера. Ачкадан калган. Той ачка. Калган пантера. Өйдө. Эми колубузду кошуп, кыймыл аракетти жасап койсоңуз болот. Эң жеңил, дагы эле ошол Ой, жеңил. бүт омурткалардын баары иштейт дагы. Мен Башка машина иштеп атат. көнүгүүлөргө салыштырмалуу, бирок чындыгында жеңил экен, бир аз. Негизи жеңил, бирок Башка ошону менен көнүгүүлөргө кошо салыштырмалуу. бел булчуңдарга дагы, анан жамбаш линиясы тизеге жакшы жардам берет. Кыйынчылык бере турган көнүгүү бул ушул варианты да. Кыртылдап атат го чиркин. Алмаштырабыз. Белек Оппа. астыга төшүбүз менен өйдө умтулабыз. Согончокту тартат экенбиз да акырындык менен. Жөлөнүп туруп, аны өйдө көтөрөбүз. Колубузду жөн эле шилтей бербейбиз, сол колубуз менен жакшылап тартылабыз. Тартылган сайын белибиз да ичкерет экен. Анан кабыргалардын арасы ачылып, өпкөнүн көлөмү көтөрүлүп, жакшы иштейт экенбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эгерде жасай турган болсоңуздар,
дагы да оңой болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде, бизде микрофондор тагылуу, Ооба. ошолорду эске алып, болушунча Эмоцияларды чыгара албайбыз. Ооба, акырындык менен мындай кыймылдайбыз да. Муну ойгонор замат жасаш керек экен, мисалы. Ооба. Кармайбыз. Жакшы болушу мүмкүн. Диванда жатып алып, Балким. Э? Ачкарын диванда эң негизгиси спорт кийимин атайын кийип же спорт залга барыш абзел эмес. Ошондуктан үйдөн эле тура калып эле ушул нагрузканын бажасы жасасак болот. Анан Эшим эсе ушул бүткөнчө менен окуп турайынчы. соңуна чыгат окшойт эсе. Соңуна чыгасыз, бутуңузду коюп коюңуз, анан кийин бүт нагрузканын баары жамбаш линиясына кетти, анан бул чою позасында биз негизи бүтүрүп койсок деле болот. Биринин үстүнө бирин коебуз дагы. мына Тизени биздин ата астыга. бабалар бекеринен ушинтип отурушкан эмес экен да көрсө, Албетте. Ой. Муундар иштейт. Анда эмесе биз ушун менен көнүгүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми бизден алыстабаңыздар. Анткени кызыктуу, дагы да кызыктуу фактылар, ошондой эле коноктор алдыда болот. Албетте, ал эми биздин көнүгүүлөрдү сиз каяктан көрүп жасасам болот десеңиз, албетте YouTube баракчабызга чыгат. Ал жактан биздин Айс менен болгон машыгууларды жүктөп алыңыз же дайыма кайталап туруңуз. Ден соолук бул албетте бизге эң керектүү байлык. Айсалкыңа рахмат. Ооба. Келип туруңуз, бизди сагындырбай бат-баттан. Албетте. Биздин эфир улан өрөт.